Бул чыгарманын автору, педагог илимдеринин кандидаты, эл аралык Кувейт университетинин доценти, информатика кафедрасын жетектеп келет. Бул Кызай Абибуллаевна жазган Таштак жолдогу тагдыр жана аңгеменин башында жазылып атпайбы, Башараттын тагдыры бул бир эле Башарат мойнуна илген тагдырдын үзүмү эмес, канчалаган мындан бир 10 жыл, 15 жыл мурда кыргыз аялдары, кыргыз кыз келиндери аркалаган турмуштун бир үзүмү. Таштак жолдогу тагдыр. Бул Башарат аттуу карапайым аялдын оор, бирок намыс менен, сабыр менен, үмүт менен өрүлгөн өмүр баяны. Бул чыгармада бир эле адамдын турмушу эмес, бүтүндөй коомдун көйгөйү, салт менен заман, үмүт менен чындык, технология менен тарбиянын кагылышы сүрөттөлөт. Башараттын тагдыры таштак жолго түшүп, буту канап, бирок кайрадан туруп, жолун улаган аялдын образы. Ал жашоонун сыноолоруна моюн сунбай, кээде ый менен, кээде күлкү менен, кээде жалаң эле көк тилек менен күн өткөрөт. Бул тарыхта сүйүү бар, жоготуу бар, балдардын көңүлсүз сөздөрү бар, ата-энелик мээримге жетпеген учурлар бар. Эң негизгиси, бул окуя ар бир окурманды тагдырдын таштак жолу менин алдымдан чыкса, мен кандай басмакмын деген суроого жетелейт. Айыл четиндеги эски чатурлуу үйдө жаш Башарат күйөөсү Абдил менен өз турмушунун жаңы барагын ачып жатышкан. Кышкы түн. Асмандагы жылдыздар алыстан жымыңдап, бирок аларды кыштын шамалынын ызгаары басып тургандай сезилет. Ааламдашуу толкуну дүйнөнүн ар бурчунан маалыматтарды агызса да, бул үйдүн ичинде эски самовардын кытылдаган үнү гана угулат. Технология дүйнөнү өзгөрттү дешет, бирок бизге анын жылуулугу жетпей турбайбы, деп ойлоду Башарат. Көзү терезеден арыдагы электр мамыларына илинген интернет кабелдерине түшүп. Абдил, бүгүн шаардан жаңылык угуп келдим, деди ал күйөөсүнө чай сунуп жатып. Жаңы завод ачылыптыр, бирок ишке киргендер сырттан келгендер экен. Биздикилерге жумуш жок дейт. Ал сен айтсаң? Ал сен айткан завод маалыматтык технологиялар менен иштейт экен. Биздин билим жетпейт, деп кыска жооп берди Абдил. Көзүн чай кесесинен албай, үнүндө кайдыгерлик менен бирге жашыруун капалык бар эле. Башарат ичи тыс этти. Ал аңдабай туруп, маалыматтын согуштун толкуну айылга жеткенин сезди. Социалдык тармактардагы жалган маалыматтар, элди бөлгөн пикирлер, куру убада берген видеолор баары адамдардын үмүтүн же коркуусун ойнотуп жатты. Турмуштун оордугу кедейчиликтен эле эмес, акыл менен жүрөктүн ортосуна кирген ошол көрүнө бербеген согуштан да экен, деп ичинен күбөрөндү. Терезенин сыртында шамал интернет зымдарын дирилдетип, аны менен кошо адам тагдырлары да дирилдеп тургандай сезилди. Айылдагы кичинекей дүкөндө иштейт. Күнүмдүк кирешеси үй бүлөнүн эң зарыл муктаждыгына да жетпейт. Азык-түлүк баасы өсүп, акча кымбаттап, турмуштун салмагы эненин ийиндерине оор таштай басылган. Бирок үйдүн ичиндеги атмосфера башка дүйнөгө таандык эле. Анын балдары телефон экранына чөгүп, виртуалдык оюндардын түстүү чөйрөсүндө жашап жатышты. Реалдуу дүйнөдөгү жокчулук алар үчүн түшүнүксүз, анткени алардын аң сезиминин санариптик дүйнө толук бойдон ээлеп алган. Маалыматтык технологиялардын экспоненциалдык өсүшү менен жаштардын кызыкчылыктарынын түзүлүшү өзгөрдү. Үйдөгү 6 баланын каалоосу күндөн күнгө артып, алардын реалдуу ресурстардын чектөөлөрүн эмес, интернет аркылуу чексиз жеткиликтүү болгон виртуалдык товарлар менен таанышып жатышты. Бул көрүнүш керектөөчүлүк психологиясынын жаңы формасы, анда материалдык мүмкүнчүлүк менен санариптик каалоо ортосундагы дисбаланс өсүп, үй бүлөлүк баалуулуктарга коркунуч жаратты. Энелик жүрөк мээрим менен тынчсыздануунун ортосунда калды.
Башарат акча табуу үчүн чарчап чаалыгып жүрсө да, балдары анын эмгегин сезбеди. Тескерисинче, алар ата-энесинин сөзүн укпай, глобалдык медиа маданияттан үйрөнгөн скуф деген жаңы сөз менен шылдыңдай башташты. Бул маалыматтык согуштун майда көрүнүшү. Улуттук тил менен маданиятка чет элдик жаргон аралашып, муундар ортосунда түшүнүшпөстүк жаратууда. Башарат балдарынын телефонго чөмүлүп, өзүнөн алыстап баратканына жүрөгү ооруп турса да, алардын дүйнөсүнө көпүрө сала алган жок. Ал технологиянын тилин билбегендей, балдардын оюндары анын жүрөгүнө жетпей, алар болсо эненин санаасын сезбей жатышты. Эгер мен алардын тилин түшүнбөсөм, алар мени кантип түшүнөт деп ойлоду ал, кыштын караңгы кечинде от жанында жалгыз отуруп. Түн ортосунда чырактын жарыгынын алдында ал өзүнө үн катты. Бул суроого ким жооп берет? Мугалимби, өкмөтпү, же өзүбүзбү, же болбосо бүтүндөй коомбу? Эненин үнүндө нааразычылык эмес, чындыкты издеген муң бар эле. Балдардын дүйнөсүн өзгөртүү үчүн бир адамдын күчү жетеби, же бул бүтүндөй коомдун милдети болобу? Ал муну так билбеди. Асмандагы жылдыздар муздак нур чачып, үйдүн ичиндеги оор ойлорду дагы тереңдеткендей болду. Башарат сезди. Бул көйгөй жалгыз анын үйүндө эмес, бүтүндөй айылда, шаарда, өлкөдө бар. Эгер коом биригип, балдардын көңүлүн кайра турмуштун чыныгы, жылуулугуна бура албаса, экрандын муздак жарыгы келечек коомду басып калаары айдан ачык эле. Бичелге жөтөл тиет дегендей, узак убакыттан бери топтолгон стресс, чарчоо жана турмуштук басым Абдилди да кыйгапка өткөн жок. Психологиялык жана социалдык изилдөөлөр көрсөткөндөй, өнөкөт стресс кан айлануу системасына түздөн түз таасир этип, инсульт сыяктуу ооруларды шарттайт. Абдил да акыркы айларда үй бүлөлүк көйгөйлөр, материалдык жетишсиздик жана коомдук өзгөрүүлөрдүн кысымында жашап, өз ден соолугун көз жазымында калтырган эле. Күндүн биринде анын башы катуу айланып, кол бутунун кыймылы начарлап, тили түшүнүксүз боло баштады. Бул мээ кан айлануусунун, курч бузулушунун, башкача айтканда инсульттун классикалык белгилери эле. Бирок айылдагы медициналык инфраструктуранын чектелгендиги жана ыкчам жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнүн алсыздыгы оорлотту. Медицина илиминде белгилүү болгондой, алтын саат деп аталган алгачкы убакыт терезесинде жардам берилбесе, бейтаптын өмүрүн сактап калуу мүмкүнчүлүгү кескин төмөндөйт. Жалпы турмуштук шарттар, эмоционалдык жүк жана медициналык жеткиликтүүлүктүн алсыздыгы баары кошулуп Абдилди бул дүйнө менен коштошууга алып келди. Бул окуя үй бүлөнүн гана эмес, бүтүндөй коомдун социалдык жана саламаттык системасынын алсыз жактарын айкын ачып берди. Эми Башарат үчүн жашоонун таштуу жолу мурдагыдан да катаал жана жалгыз болуп калды. Абдилди акыркы сапарга узатуу күнү айылдын эски салты боюнча уюшулду. Үйдүн короосунда чогулган туугандар менен аксакал мүнөз чалдар сөз баштап, маркумдун наркы эл алдында аткарыла турган милдет, канча мал, канча акча кетсе да татыктуу узатуу керек деп шарт коюшту. Алардын үнүндө салтка болгон сыймык бар эле. Бирок ошол эле учурда Башараттын абалын ойлогон жан чыкпады. Анын жүрөгүндө бир суроо кайталанды. Салт ыйык. Бирок менин күчүм жетпесе, бул ыйыктык мени мүрзөгө сүйрөйбү? Кара кийим кийген Башарат бир бурчта унчукпай турду. 6 баласынын көздөрү жашка толуп, апасын карап турушту. Жашоо менен күрөшүп көнгөн эне бул ирет эмне кылышын билбей, үнсүз ойго чөмүлдү. Чалдар санап берген нарк менен чыгымдын көлөмү анын аң сезимине муздак шамалдай тийди. Анын башына келген бир гана жол кредит алуу болду. Карызга батсам да, балдардын атасынын кадыры кемип калбасын деп, өзүнүн турмуштук жүгүн дагы оорлотууга бел байлады. Айылдын үстүнөн кечкисин күн батканда шамал боз үйдүн туусун жай терметип турду. Ал шамал Башарат үчүн турмуштун сыноосундай тынымсыз, багытсыз жана суук. Ал билди, бул карыз анын жашоосун дагы оорлотот.
Бирок кыргыздын нарк маселинде өлгөндүн арбагын сыйлоо тирүүнүн мойнундагы эң оор жана жооптуу милдет. Кредиттин акчасы колуна тийген күнү Башарат биринчи жолу жеңил дем алгандай болду. Маркумдун наркын толук аткарып, элдин сөзүнөн аман калды. Бирок ошол эле учурда анын жүрөгүндө башка, көзгө көрүнбөгөн жүк байланды. Ай сайын төлөнчү карыз. Кайсы жумуштан канча тыйын тапса да, ал акчалардын жарымы банкка кетээрин ойлогондо, эненин ички дүйнөсүн муздак коркунуч каптады. Айылдагы дүкөндө күнү түнү иштеп, базарга барып сатып, үйүнө кеч кайткан күндөр көбөйдү. 6 баласынын эң күчүүсү апасынын жытын сагынып ыйласа, улуулары кээде тамакка эмес, телефонго акча сурашты. Апам дайыма иштеп жүрөт деген сөз алардын оозунда күнүмүшкө айланып, Башараттын эмгеги кээде көзгө көрүнбөй калгандай сезилди. Эне болсо чарчаганды унутуп, балдарым ач калбасын деген бир гана тилек менен алдыга умтулду. Күздүн кара суугунда банк кызматкерлери айылга келип, карыздын мөөнөтү өткөнүн эскерткенде, Башараттын жүрөгү чабылып кеткендей болду. Ал көздүн алдына бир заматта эки дүйнөнү тартты. Бир жагында ата салтын сактап калгандыгы, экинчи жагында карыздын чынжырына байланып калган тагдыры. Турмуштун таштуу жолу эми мурдагыдан да тик жана тайгак болуп калганын эне ошондо гана толук сезди. Башарат үчүн турмуштун эң оор жүгү балдардын билиминен эмес, ата-бабадан калган салтты аткаруу милдетине байланды. Айылдагы мектеп ар бир бала үчүн белгилүү өлчөмдө акча чогултуш керек дегенде, анын күнүмдүк тапканы жетпей калды. Колундагы тыйын тегерек менен үйдүн отун суусуна араң жеткенде, элдин ортосунда сөзгө калбайын деген намыс ага кошулуп, эненин жүрөгүн эки эсе оорлотту. Коомдун үнү көзгө көрүнбөс, бирок жанды баскан таштай сезилди. Бир күнү анын экинчи уулу апасына тик карап, жүрөгүн тилип өткөн сөз айтты. Эгер бизди багууга акчаң жетпесе, эмне үчүн төрөдүңөр? Досторумдун алдында акчам жок деп уялам. Баары мени шылдыңдайт. Бул сөздөр эненин жүрөгүндө муздак кылычтай сайылды. Баланын үнүндө ыза менен кошо, коомдун ташбоордугу, жокчулуктун уялышы, кичинекей жүрөктүн ооруну жашыра албаган ачуу чындыгы бар эле. Ошол замат Башарат сезди. Бул анын гана кайгысы эмес, бүтүндөй айылдын, коомдун жарасы экен. Материалдык жетишсиздик элдин басымбы же салттын оор жүгү биригип, үйдүн ичиндеги тынчтыкты уурдап баратканын түшүндү. Ал иштен унчукпай ант берди. Эгер өзгөрүүгө күчү жетпесе, балдардын тагдыры да ушул жара менен чоңоёр. Убакыт зымырап өткөнүн Башарат байкабай да калды. Кечээ эле тизесине ойноп жүргөн балдары бүгүн көз алдына бой жетип, акылы толуп, көзү алысты тиктеген кыздар менен уулдарына айланышты. 4 кызы назик гүлдөй өсүп, уядан учаар мезгилге жакындаса, эки уулу ат жалына казаназып, эр жетип калды. Балдарынын күлкүсү мурдагыдан бейкапар эмес. Эми алардын ар биринин өз тагдыры, өз кыялы бар эле. Башараттын эң оор күндөрү артта калса да, жүрөгүндөгү түйшүк жоголгон жок. Эми ал жаңы сыноого туш болду. Ар бир кызын турмушка берип, ар бир уулуна үй-жай даярдоо. Бул кыргыздын эселки наркы, ата-бабадан калган салты болчу. Бирок ошол салт эненин жүрөгүнө коркунуч салды. Кантип жетем, кантип ар биринин алдында уят кылбай узатам деген суроолор анын түн уйкусун бөлүп турду. Кечкисин эшик алдында отуруп, балдарын алыстан караган сайын Башараттын көзү ботолоно түштү. Ал билди, ар бир бала өз жолуна түшкөндө, үйдүн ичинде мурдагыдай боштук көбөйөт. Бирок ошол боштукта салт менен нарктын оор милдети менен толот. Башарат дагы бир жолу турмуштун таштуу жолуна кадам таштаарын сезди. Сүйүүнүн жарасы. Башарат уулунун тоюн берүүгө камынды.
Улуу үй ичинде казан аяк менен кыңылдап, эшик алдында тууган туушкандары, коңшу колоңдор, тегерек четтегилер кирип чыгып, жакшылыктын деми сезилип турду. Колуна келген ар бир буюмду иреттеп, дасторкондун мол болушун каалады. Бул уулу үчүн гана эмес, өзүнүн да өмүр бою көксөгөн жарык күн эле. Атасы тирүү болгондо уулдун оң жагында таянар тоосундай турмак деген ой эненин жүрөгүн мыкчып турду. Кечинде төрдө отурган уулун алыстан карап отуруп, Башарат абдилди эстеди. Көп жыл мурдагы сүйүү, андан кийинки жара, анан жалгыздыктын оор жылдары көз алдынан кинодогудай өттү. Эгер ошол кезде баары башкача болгондо, бүгүн уулубуздун кубанычын бирге бөлүшүп отурмакпыз деп иштен күн кетти. Бирок турмуш өз жолун өзү тандап, аны башка багытка бурган эле. Тойго чогулган элдин күлкүсү, күүлөрдүн шаңдуу үнү менен жүрөгүндөгү боштукту толтура алган жок. Балким бул кубанычтын эң чоң сыймыгы уулунун бактысын көрүү болсо керек. Бирок ошол эле учурда эң чоң өкүнүчү бул бакытты тең бөлүшөр жар жоктугу эле. Асмандагы ай толуп турганы менен эненин жүрөгүндө бир бурч караңгы ойдон калды. Башарат келинин колунан ысык чай ичип, жаңы куда сөөк менен ак дасторкон башында отурду. Үйдүн ичи майрамдын жытына толуп, самсалардын, бышкан эттин, жаңы чайдын жыты кыштагы шамалды жеңгендей сезилди. Кудалардын сөзү ырдай угулуп, элдин ортосунда ызаат менен сый-урмат эненин жүрөгүнө өзгөчө жылуулук тартуулады. Сый тойду узатуу менен Башараттын үйүндө жаңы доор башталгандай болду. Келин үйдү шыпырып, күлкүгө толтурса, уулу сыртта чарбага кам көрүп, эненин жүгүн жеңилдетти. Бала кезден бери артын карабай, түйшүктүн ортосунда жүргөн Башарат бүгүн бул күндөр күздөгү алтын жалбырактай кооз жана кымбат эле. Кечинде ал бөлмөсүнө кирип, терезеден айды карады. Көптөн бери биринчи жолу жүрөгүнө тынчтык киргендей сезилди. Бактылуу күндөр эми башталды окшойт, деп ичинен күбөрөндү. Бирок эненин жүрөгү бир нерсени жакшы билет. Турмушта кубаныч менен суноо дайыма кезектешип келет. Ошентсе да ал азыркы жарыкты кымбат сактап, ушул бактылуу учурдун даамын толук таткысы келди. Той болду, эл тарады, күү басылды. Ысык чай куюп, уулу сырттагы ишине камданып жаткан. Эне көздөрүнө жылуулук менен карап, бирок ичинен бул жаштар турмуштун оордугун сезгенче мен дагы канча түйшүк тартып үлгүрөм деп ойлоно түштү. Тойдун артынан келген бул ой чыныгы турмуштун сабагы эле. Башарат күн сайын ойдун тегерегинде чөгүп, эки жашты кантип туура жолго салууну издеди. Баламды шаарга жиберсем, келин жалгыз калат. Үйдө калса жумуш жок. Өзүм жалгыз эне болуп, жогорку окууга окутканга күчүм жеткен жок, деп жүрөгү сыздады. Көз алдына уулу акча таба албай, инилери менен карындаштарынын үмүттүү жүздөрүнө кайдыгер карап калган учур тартылды. Күндүн бир маалында ал чечимге келди. Келин менен уулду Россияга жиберүүдөн башка айласы калбады. Бул чечим оңой болгон жок. Эненин жүрөгүндө алардын алыс кетиши үйдүн жылуулугун тартып алгандай муздак боштук калтыраарын сезди. Бирок турмуштун ачуу мыйзамы иштеп акча табуу бул жолду тандабаска мажбур кылды. Кечкисин керебетке жалгыз отуруп, Башарат убакыттын кандай сымырап өткөнүн ойлоду. Мен аларга билим да, бир өнөр да үйрөтө алган жокмун. Балдарым турмуштун оордугуна даяр болбой эле чоңоюп калышыптыр, деген өкүнүчкө толгон ой аны басып турду. Терезеден караган ай да ага жылуу эмес, муздак болуп көрүндү. Балким эненин ичиндеги жалгыздык менен кайгы ошол айдын жарыгына да сиңгендир. Башарат жүрөгүнөн чыккан эң таза тилектерин коюп, колун көккө жайып, келини менен уулуна ак батасын берди. Көздөрүнөн мөлт-мөлт эткен жаш ыргып, бетин жууп жатты. Анда сүйүүнүн да, санаанын да, үмүттүн да изи бар эле. Жолуңар жарык болсун, балдарым. Алла аманат кылсын силерди, деп шыбырап, артынан узата карап туруп калды. Москвага кеткен карааны алыстаган сайын, анын жүрөгүндө үмүт менен коркунуч аралаш канап кеткен сезимдер учуп жатты. Алгачкы айда келген 50 000 рубль Башараттын жүрөгүнө үмүттүн жылуулугун алып келди.
уулунун акыл эстүү болуп, ини карындаштарына кам көрө турган кези келгенин сезди. Колуна акча тийгенде ал ар бир тыйынын ордун ойлоп, бир бөлүгүн балдарынын керегине, бир бөлүгүн үйдөгү кем карчына жумшап, калганын карызга төлөдү. Эненин кубанычы эки канаты жайылган куштай көккө көтөрүлүп, учуп жеткендей эле болду. Бирок бул кубаныч көпкө созулган жок. 2 ай тынч өттү. 3-чү айда дагы акча келген жок. 4-чү айда болсо уулунан кабар да үзүлдү. Жүрөгүнө күмөндүн көлөкөсү түшүп, түнү уйкусу качты. Ал чындыкты угууга даяр эмес эле, бирок айланып келген сөздөр аны акырындап чындыкка жетеледи. Көрсө, келини уулунун жоктугунан пайдаланып, мен сенин инилериңди багууга милдеттүү эмесмин деп, башка бирөөнүн колун кармап кетиптир. Бул кабар Башараттын жүрөгүн муздак бычактай кадалды. Эне үчүн бул уулунун эмгегинен да, турмуштун тагдырынан да оор соку болду. Бир учурда канат болуп учкан үмүт эми жулунган канаттай жерге кулады. Ошол оор күндөрдө Башарат жүрөгүнүн түпкүрүндөгү ачуу чындыкка көзү жетти. Балага биринчи кезекте акча эмес, тарбия, билим жана мээрим керек экен. Мээримсиз өскөн баланын жүрөгү тоңуп, билимсиз калган жашоонун багыты тайып кетээрин түшүндү. Ал балдарына эң зарыл болгон учурда жанында болбой, турмуштун шары менен акча табууга гана умтулганын эми гана аңдады. Салт деп чуркап, элдин сөзүнөн качам деп жүрүп, өз балдарынын ички дүйнөсүнө жетпей калганын сезди. Телефонго байланып өскөн балдардын көздөрүндөгү жалын өчүп, сөздөрү шылдыңга, тилдери катуулукка толгонун көргөндө, эненин жүрөгү тиленип түштү. Мындай жол менен кеткен жашоонун кайда алып барарын ал да айта албайт. Көңүлүндө көңүрт туман чогулду. Айласы куруп чарчаган колдорун тизесине коюп, бир урттам сууну ичкенге да күчү жетпей калды. Көз алдында балдарынын келечеги бүдөмүк тарткан туманга сиңип бара жаткандай сезилди. Башарат ал күндү түшүндү. Турмуштун эң оор жүгү карыз да, салт да, эненин көңүлүнөн жылуулук алган баланын жоктугу экенин. Башарат айласы түгөнүп, жүрөгү тызылдап, атасыз өскөн балдар ушундай болобу? Бул караңгылыктан ким куткарат деген суроону кайра кайталап, жан дүйнөсүнө тынчтык таба албай жүрдү. Күндүн чыгышынан батышына чейин ой пикирлерин аралап, жол издеп, акыры айылдагы мечитке бет алды. Кайгыдан бүкүрөйгөн боюн түздөп, жүрөгүндөгү оор жүктү жеңилдетчү сөз издеди. Мечиттин ичиндеги жапырт адамдар, жыпар-жыт, ак шейшептей тынчтык анын санаасын бир аз басаңдатты. Ал узун сакалын ак баскан, көздөрү терең ойго толгон аалымдын жанына келип, үнү калтырап: "Аалым, бул балдардын келечеги эмне болот? Атасыздык, көңүл буруунун жоктугу, телефонго байланып калган жашоо, мунун баарын кантип оңдойм?" деп сурады. Аалым аны сабыр менен угуп, жүзүнө жылуулук чачкан көздөрү менен: "Бул көйгөйдү илим гана айыктырат, эже. Билимсиздик бул эң чоң оорунун тамыры. Илим бар жерде жүрөктөр да, акылдар да жарык болот", деп жооп берди. Бул сөз Башараттын көңүлүнө чырак жаккандай сезилди. Бирок ал жарыктын жолун табуу дагы канчалык оор экенин түшүнүп турду.